Бул медициналык жабдуу аркылуу көкүрөктө пайда болгон шишиктин дартын аныктоо процесси жүрүүдө. Анализдин жыйынтыгы менен ооруну так аныктап, дарылоонун тартибин белгилөөгө мүмкүнчүлүк жаралат. Макиева Кыял эмчектин залал илдети менен күрөшүүдө заманбап медициналык ыкмалар менен иштей алган жаш дарыгерлердин бири. Ал азыр бейтаптын көкүрөгүндөгү шишикти аныктоонун үстүндө иштеп жатат. Ошо трипан биопсия деп коюп, тапанча менен 4-5 бөлүм шишиктин өзүнөн алдык. Муну болсо гистологияга жиберебиз. Калган дарды болсо, мондай айнекчиге сыйпап алабыз, клеткаларды түшүрөбүз. Анан кийин 2-3 күндөн кийин мунун жыйынтыгы чыгат. Бир жумадан кийин бул пробиркадагы бөлчөктөрдүн ткандардын результаты чыгат. Октябрь айында өмүр сакчылары адаттагыдан көбүрөөк саат иштеп жатат жана айымдарды текшерүүдөн өтүүгө чакырат. Бүткүл дүйнө жүзүндө октябрь айы рак менен күрөшүү айы катары белгиленип, жарандар рак илдетине массалык түрдө текшерилет. Онкологиялык борбордо да онкологиялык дарт менен күрөшүүгө арналган иш-чарада оорунун алдын алуу аракети жүрүүдө. Өкүнүчтүүсү рак илдетине чалдыккандар арасында жаш муун көп кездешип жаткандыгы белгилүү болууда. Бул айы деген эшиктер ачык, врачтар эртеден баштап өзүнүн убактысынан көбүрөөк отуруп кабыл алат. Мурункудай эле онкологияда бул үчүн акча алынбайт. Алымчу да эмес, онкобольнойлордон, осмотрлардан башка мекемелерде дагы бул айы бесплатно өткөзүлөт. УЗИ, маммография, обследование, профилактика жана билдирүү боюнча аялдарды. Анткени жыл сайын бул оору жалаң гана саны көбөйбөстөн жашарып да баратат да. Мурун эгерде көбүрөөк 50-60 жаштарда кездешчү болсо, азыр болсо 20 андан төмөн жаш аялдар детородного возраста деп коет, көп кездешчү болду да. Өлкөдө жыл сайын 700дөй аялдан эмчек рагы аныкталат. Өкүнүчтүүсү бейтаптардын 60-70%-ында рак илдетинин 3-4 стадиясы аныкталып, жарандар өтүшүп кеткенде кайрылып жаткандыгы. Бизге эми жарандар кеч кайрылышат көбүнчөчү. Бизде мисал үчүн бизге келген жарандарга жанагы англичандар 50-50 деп коюп атпайбы? 50%-ына биз жардам берилебиз. Уже кээде экинчи эмес, 3-чү стадияда болгондо келип көп кайрылышат ушундай да. Кээ болсо андан да өтүп кеткен учурларда кеч кайрылып калгандар болот. Бул өкүнүчтүү. Негизи онкологиянын эрте диагнозду коюш үчүн бул негизги бул профилактика. Улуттук онкология жана гематология борборунда Кыргызстанда кеңири тараган рактын бардык түрүнө операция жасоого мүмкүнчүлүк жетиштүү. Рак деген термин менен клеткалардагы шишик алып келген дарттын 200ге чукул түрүн атап коюшат. Клеткалар туура эмес өөрчүп, андан шишик пайда болуп, жанындагы органдарды жабырката баштайт. Чейрек кылымдан бери рактан көз жумгандардын көрсөткүчү төмөндөдү. Бирок онкологиялык оорулар дүйнө жүзүндө адам өлүмүнүн негизги себептеринин бири бойдон кала берүүдө. Бизде ошо ракты дарылоо тууралуу бүт каражаттар бар дарылаганга. Бул химиотерапия болобу, лучевая терапия болобу, же хирургия жагынан врачтар бүт модификацияларын жазалганга күчү жетет. Бул жазалып келген, жазалып келип жатат дайыма. Рак коркунучун азайтуунун жолу. Рактан толук сактанууга мүмкүн эмес, бирок онкологиялык илдетке чалдыгып калуу кооптулугун азайтуу мүмкүн. Бул үчүн дарыгерлер айткан 5 кеңешти сунуш кылабыз. Чылым чегүүдөн жана чылымдын түтүнүнөн алыс болуу, жыныстык катнаш учурундагы сактануу жана медициналык процедура. Жылына 2 ирет, ар 6 ай сайын дарыгердин толук профилактикалык кароосунан өтүп туруу адат болушу керек. Эмдөөдөн өтүп туруңуз жана ашыкча салмактан арылып, стресске кабылуудан сактануу кажет. Активдүү сергек жашоо образын күтүп, ден соолукка пайдалуу азыктарды колдонуу. Булар иммунитетти көтөрүп, көп илдеттерден, анын ичинде рактын коркунучун төмөндөтөт.